Вот машина. Акыркы убакта көп уурулар пайда болду. Темир жолдун тегерегиндеги кабелдерди, светофорлордун линзаларын талкалашып, накладкаларды урдоо учурлары көп түшүп атат. Анын баары тең Кыргыз темир жолуна көп зыян келтирип атат. Ошондой эле акчалай зыян келтирип атат. Эгерде темир жолдун жанарек эле кабелин кымбат баа менен келет, ал метрле бир 4-5 миң сом менен келет, аны болсо жана металлоискательдер менен казышып, болор болбосо акчага өткөзүп атышат. Анан акыркы учурда Кайыңды чалдабарында өтмөгүндө болду ушундай бир случай. Биздин бир жаран, Кыргыз Республикасынын жараны кайдыгерлик мамиле кылбай видеого тартып, бизге видеосун берди эле. Азыркы маалда таапта ал жигиттер бар кармалды. Алар бизге чоң ущерб келтирди темир жолуна. Быйыл 2-3 случай болсо, былтыр 4-5 случай болгон. Ошондой металлоискательдер менен кабелди үзүп кеткен учурлар болгон. Анан мен азыр айтып кетет элем, учурдан пайдаланып ошо биздин жарандарга ошондой фактылар болуп калса, сүрөткө тартып, биздин темир жолчуларга берип коюңуздарды өтүнөм. Дагы айтып кетет элем биздин жарандарга Кыргыз темир жолунун тегерегине металлоискательдер менен келбесин, карабасын. Аякта бүт темир кезектин баары тең рельс, шпал, ошондой эле жана накладка, подкладка, кабель, линза бүт баары тең учетто турат. Ар бир урдалган нерсе, ар бир урдалган буюм бизге чоң ущерб тап келет.